Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı. Bugünkü bizdin gozgoy turgan temabız Bütün Kırgızistan partiyası jönündө bolmokçu. Muna akırkı gündörü internet telelerinde köpçülük halktın narazıçılığının jelдей taragаны жана дагы жерlerdeki Moskva, Oş, Almata, Bişkek yerlerinde çıkan mitingdin öz ele bu partiyanın kanday parti ekenliginden karar beredi. Elbette keçeginki şayloo komissiyasının bir sutkanın içinde iki çeçimi jana dagı ekinci çeçiminin toktomundun jok ekendigi aябай kalktı şunçalık narazılıkka alıp geldi. Bu partiya başka partiyalardan ayırmalanıp жақсы сөздү, жақсы нерсени канчалык кайталасаң ал астык кылат. Бүгүнкү күндө кемчилдиги болсо болгондур. Мактоо жалгыз гана Аллага жарашат. Мадумаровдун азыркы лидерлердин ичинде, партиялардын ичинде Мадумаровго теңдеш лидер жоктугу да биринчи белгиси болуп атат. Анан дагы алардын тарапташтары жөнүндө айта турган болсок, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин агартуу деп, ага эжей деп, чындап ниетибизден суктанып сыйлаган эжекелерибиздин жана ак халатчандардын бүгүн коррупциялык жолдор менен шайлоодо жүргөндүгү, паспорттор чогултуп, тизме чогултуп, акчаларды сунуш кылгандардын арасында биздин болгондо да каймактар агартуу тармагын эжекелерибиздин, агайларыбыздын, ак халатчандарыбыздын ошол коррупциялык жол менен келе турган партияларга колдоочу болгондугу Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочуларынын алдында асман менен жердей айырмачылыкка да алып келип атат. Кадимки инсан катары. Себеби бул партиянын, Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары чыныгы маңдай тери менен ушул бүтүн партиянын түптөшүнө салымын кошуп, Россия жерлеринде орустун эшигин шыпырып, чыныгы мээнети менен эл аралык уюмдарды уюштуруп, ушул партияны түптөгөндүгүндө алардын өзгөчөлүгү ушунда чыныгы Кыргыздын чын ниетинен, маңдай теринен ушул түптөлүп Бүтүн Кыргызстан партиясынын эбегейсиз чоң колдоого алып келип тургандыгы бүгүн ойлондурбай койбойт. Ошондуктан бул партиянын лидери менен колдоочуларынын шайкеш келиши бул өзүнчө бир Кыргызстандагы алдыңкы партиянын бири деген күчү дегенге алып келет. Ал эми бул партияларды колдоп турган азыркы реформа, Чоң Азат партиянын Сыймык Жапыкеевдин Фейсбуктагы өзүнүн бүгүнкү билдирүүсү бул партиянын демине дем, күчүнө күч болуп турат. Дагы да таң калабызбы же Атамбаевдин балдарынын саясатка келиши деп түшүнөбүзбү? Жанагы Кундуз Жолдубаеванын бул партиянын наразылык акциясына келип тарапташ болушу, жанагы кат түрүндөгү бул партияны колдой тургандыгы Сейит Атамбаевдин. Бул партия тарапта чындык да, күчтүүлүк да, эртеңки келечектин бар экендиги көрүнүп турат. Андыктан мындай партияны өткөрбөй коюу, тизмеден алып салуу бул от менен ойногондук менен барабар болуп калат. Ал эми буга чейин биз көрүп жүргөнбүз. Мындай пикет боюнча Кыргызстан дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошол пикеттердин ичинде, наразылык акцияларынын ичинде Садыр Жапаровдун ушундай пикеттердин негизинде кош болуп камалышы, дагы бир улуттук лидер болгон ошол мезгилиндеги Текебаевдин тарапташтарынын камалышы, бул партия менен Садыр Жапаровдун жана Текебаевдин партияларын салыштырууга болбойт.
Бұл партияның аябай артында қолдаушысы, чыныгы қолдаушыларының көптігі менен бұл партия аймалат. Ошолорго салыштырмалып, ошондой бир ыкмалар менен шайлоолордон четтетебиз десе, бүгүнкү күндөрү мисалы бүгүн бир 100-150 киши жүрдү. Анда дагы жаңылышат. Бул партиянын жолдорун тосуп, тоскоолдуктарды кылган менен кайра бул партиялоого чыңалууну пайда кылып, артынан дагы кайра күчтөрдүн көбөйүшүнө алып келип жатат. Бул убактысын алып, эртеңки соттон, мисалы Бишкек шаардык соттон буга кайра дагы каттоого уруксат беришпей койсо, жогорку соттук инстанциядан сөзсүз мен ушундай эле ишенем, ойлойм, бериш керек. Бербесе, анда чоң толкундоолор болуп кетиши сөзсүз мүмкүн. Ал эми Мадымаровдун мен баягыдай романтик эмесмин. Эгерде эл өзүнүн конституциялык укугун пайдаланып жүрүшкө чыгып берсе, мен акыркы демиме чейин туруп беремин деген сөзү. Кыргыздын бардык эле уул кыздары сатыла бербестигинин, сатылбай турган, добушун сатпай турган уул кыздарынын бар экендигин, бир муштумга бириге алып, бир күч боло турган экендигинин белгиси деп жыйынтыктайлы. Иншалла добушун саткандар айла кеткенде аман эле болушсун. Эли жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Ылайым мигранттардын тилеги ишке ашып, эли жерибизге бардыгы кайтып келип, карыздардан, кредиттерден кутулган бактылуу бай мамлекетте жашаганда Аллах Таалам насип кылсын. Эли жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Эртеңки сотторго да Аллах Таалам шайтандын азгырыгынан сактаган болсун. Жакшы элди кыйнабай турган чечимдерден чыккан болсун деп дуа кылып жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Каналга катталыңыздар.